إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال. Чындыгында кайсы бир коом өздөрүнүн абалын өздөрү өзгөртмөйүнчө Аллах алардын абалын өзгөртпөйт. Эгерде Аллах кайсы бир коомго бале жиберүүнү кааласа, анда аны эч ким кайтара албайт. Аларды коргой турган Аллахтан башка эч ким жок. Бул аятта айтылгандай, кайсы бир коом өздөрүнүн абалын өздөрү өзгөртмөйүнчө Аллах алардын абалын өзгөртпөйт. Тагыраак айтканда, эгерде адамдар динге туура келбеген иштерин таштап, Аллахтын буйруктарын аткарып, жакшылык жагына өзгөрткөндө гана Аллах алардын жашоолорун өзгөртүп, аларга тынчтык берет жана ырыскыларын кең, берекелүү кылат. Эгерде алар акыйкат жолдобуз деп, бирок ошол акыйкат жолун толук карманбаса, анда Аллах аларды балелерден сактабайт, жашоолордун тар жашоо кылат жана кедейликтен чыгарбайт. Бул үммөт Аллахтын динин жана туура жолун карманбай эле, алардын абалы өзүнөн өзү өзгөрөт деп күтүп отура берсе, анда жерге үрөөн сеппей эле күзүндө эгин күтүп отурган адам сыяктуу болот. Андыктан Аллахтын динин жана туура жолун карманып, ар бир адам өзүн өзү өзгөрткөндө, жалпы үммөттүн абалы жакшылык жагына өзгөрөт. Мына Рамазан айы да келип, эшик алдыбызда турат. Аллахтын эң эле ыйык болгон Рамазан айында өзүбүздүн жашообузду эки дүйнөдө жакшылык жагына өзгөртпөсөк, анда качан өзгөртөбүз?